урматтуу Улукбек Зулпукарович, бул өтө туура, бул мамлекет үчүн дагы, эл үчүн дагы өтө туура закон. Муну колдошубуз керек. Ошол валюта менен азыр өтө көп проблемалар көп. Мына бул үйлөрдү алганда, квартираларды алганда ушуларды сом менен түзүп, ушуларга бир штрафта киргизиш керек, эгерде валюта менен договор түзүлө турган болсо. Ошондуктан бул өтө туура маселе. Эгерде ушул кабыл алына турган болсо ушул закон, бул мамлекеттин бюджетине да өтө чоң салымын кошот. Валютанын кыргыз сомунун туруктуулугуна өтө чоң жакшы таасир берет. Ошондуктан бул законду баарыбыз колдошубуз керек, урматтуу депутаттар. Анан кийин Национальный банктын төрагасына Мелис Турганбаев, ушул мына азыр ишкерлердин Кытайга акча которгондо өтө мындай проблемалар көп болуп атат. Акча которулат, барып ал жака түшпөйт да кайта келип атат. Ушул эмне себептен? Мына азыр ушуну жолго салып бербейсиңерби? Жооп берип коюңуз. Урматтуу Акыл Тагайыч, саламатсызбы? Буну биз көзөмөлгө алайлы. Ар бир банктын өзүнүн мындай мамилелери бар. Бирок Кытай менен бүгүнкү күндө мындай ал жакта бир крупный банктар менен иштейт. Ар бир банк, мисалы бир банк иштейт, бир банк иштебейт. Ар корреспондент счету бар, бирөөнүн корреспондент счету жок. Ар банкка индивидуальный подход керек да. Ошол банктар менен тактайын кайсы банкта экенин. Бирок бүгүнкү күндө биздин маалыматыбыз боюнча андай чоң мындай проблема болбош керек, жок. Сиз анда маалыматтан артта келсиз. Көп банктарда ушундай болуп атат. Сиз ошон үчүн банктардын мындай чакырып алып ушул маселе боюнча сурашыңыз керек да. Көп банкта азыр почти 90% банкта өткөрбөй атат. Валюта менен эмеге өткөрбөй атат. Акчаны алат, которуп беребиз деп, бирок бир айдан кийин кайтып келип атат. Ошондуктан ушундай маселелер мына өзүбүздүн улуттук валюта менен болсо ыңгайлуу болот эле. Жок дегенде азыр ушул жанагы юан менен бана маселе, бана закон кабыл алынгыча юан менен өткөрө турган бир шарт түзүп беришиңер керек. Беришиңиздер керек. Урматтуу төрага. Түшүнүктүү. Рахмат.